Келбетинен уялган кыз 100 жолу пластикалык операция жасаткан. Кытайда окуучу кыз келбетин куурчакка окшоштуруу үчүн 100гө чукул пластикалык операция жасатып, соц тармакта атагы чыкты. Бул туурасында порталдар жазды. 16 жаштагы чыжоочуна хирургка алгач 13 жашында кайрылган. Андан бери 3 жылдын аралыгында 100дөн ашуун пластикалык операция жасатып, баары бир куурчагына окшогусу келген. Ал мунун себебин табигый сулуулугу өзүнө жакпаганын жана келбетин классташтары шылдың кылганы менен түшүндүргөн. Окуучу кыз көзү өтө кичинекей, ал эми мурду аябай чоң экенине ызаланган. Алгачкы ирет сурма жасаткандан кийин адамдар мага жакшы мамиле жасай башташты. Ошондо гана мен пластикалык хирургиянын пайдалуулугуна ынандым деп айткан. Андан соң ал мурдун кичирейтип, көзүн жана төшүн чоңойтуп, денедеги ашыкча майларын алдырып, эринин шишиткен. Аталган процедуралардын баарына кыздын ата-энеси $620 000 сарптаган. Деген менен бир нече ирет жасалган операция анын саламаттыгына терс таасирин тийгизгени аныкталган. Булак Назар Ньюс KG. Ваннада окуучу телефон карап жатып тогуруп каза болду. Орусияда ваннадагы сууда телефонун кубаттагычка сайып алып жаткан өспүрүмдү тогуруп каза болду. Бул тууралуу өспүрүмдүн апасы жергиликтүү басылмаларга билдирген. Маалыматка ылайык 12 жаштагы өспүрүм 10 январда каза болгон. Телефон кубаттагычта саюлуу бойдон курсагына бир нече секундка гана түшкөн. Балам аны жерге ыргытууга үлгүргөн, бирок кеч болуп калды деген өспүрүмдүн апасы. Өзүнүн кайрылуусунда ал ата-энелерди балдарына ваннада телефонду колдонууга тыюу салууга чакырып, башка адамдар өмүрүн сактап калуу үчүн өз окуясын жайылтууну өтүнгөн. Булак Назар Ньюс KG. 9 ай калп айткан, жигитинен ажырап калуудан корккон британиялык кыздын кылыгы. Улуу Британияда сүйгөн жигитин колдон чыгарып жиберүүдөн корккон кыз кош бойлуумун деп аны 9 ай бою алдап жүргөн. Бул туурасында басылмалар жазды. Ал боюнда бар кылып көрсөткөн жасалма курсак тагынып жүргөндүктөн жигитти эле эмес, үй бүлөсү да ишенген. Кыз болочок кайненесине УЗИге тартылган жасалма сүрөттү жиберип, төрөтүнүн болжолдуу күнүн талкуулап, жада калса төрөлө турган баласына ысым тандашкан. Кийинчерээк болочок кайындары ал өзүн башкача алып жүргөнүнөн улам шекший башташкан. Алгач жигитинин дарыгерге кошо барышына каршы болгон. Кийинчерээк ага бала тарбиялоого уруксаат бербей турганын билдирген. Деген менен кайненесине небересин тарбиялоого аралашууга макул болгон. Акыр аягында ал түйүлдүк жигитинин агасынан деп да жиберген. Ошентип бул иш сотко чейин жеткен. Ал алдамчылык кылган күнөөсүн мойнуна алганы айтылат. Азырынча өкүм чыга элек. Булак Чындык KG.